Быйылкы жылдын негизги окуясын шайлоолор баарыбыз билип турабыз. Ошол шайлоо кандай өтөт? Кимдер бийликке келет деген маселе өтө катуу талкууланып атат. Мен дагы ошого ой пикиримди бөлүшкүм келет. Биринчи кезекте бизде баягы эле шайлоочу, баягы эле электорат. Бизде бир жаңылыкты күтүү деген маселе өтө татаал. Бизде буга чейин биринчиликти ким алып келген? Биринчиликти буга чейин бийлик кайсы партияны колдоп жүрсө, ошолор алып келген. Азыркы учурда ар түрдүү маалыматтардан алып отурабыз. Биримдик деген партия чыккандыгын билдик. Менин божомолумда бул Биримдик партиясы биринчи орунга келет дагы, керек болсо бир 40%ке жакын, 35%тен өйдөрөк болуп, ошончо депутатты алып кетерин мен ишенип эле турам. Анткени бул азыркы бийликтики гана эмес, буга чейинки бийликтерде деле ошол административдик ресурс деп коюшат, мындайча айтканда бийликтин колдоосу деп, ошолор алып кетерин ишенип турам. Ошондуктан депутат болгусу келгендер, мурдакы парламентте отургандар, жана ар кайсы колунда барлардын көпчүлүгү азыркы учурда Биримдикке киргенге аракет кылып жатышат. Андан кийин жана Мекеним Кыргызстан деген олигархтардын партиясы келерин ишенип турам. Анан дагы бир бирикме пайда болду. Ал бирикмеде кыйындар кирген өңдөнүп атат. Бирок бул жерде бир маселеси болуп кетти алардын. Мына мен интернеттен билдим, Адахамбадым барып кошулбайм дептир. Анан ошондон улам булар дагы бийликке келүү мүмкүнчүлүктөрү бар деп эсептейм, бирок өтө көп бийликти ала алышпайт. Анан экинчиден, урматтуу мени угуп отургандар, жалаң эле акылдуулар, жалаң эле билимдүүлөр, ушу депутаттыкка жарай тургандар гана келет экен деп эч качан ишенбеңиздер. Биз андайга өзүбүз дагы өсүп жете элекпиз. Эгерде 30%ке жакын чыныгы депутаттар келсе, чыныгы иштей алгандар келсе, мыйзамды мыкты чыгара алгандар келсе, ал биздин жеңишибиз болот. Ал эми 70% болсо акча менен келет, ар түрдүү ыкмалардын натыйжасында келет. Кээ бири аял затынын өкүлү болуп калган үчүн, кээ бири башка улуттун өкүлү болуп калган үчүн дагы бийликке келишет. Ошондуктан мына мен сиздерге ачык айткым келет, сиздердин ой пикирди дагы уккум келет. Азыркы парламенттен көп айырмаланбаган эле парламент келет деп ишенип турам. Андан сырткары мына сиздер дагы ой пикириңиздерди бөлүшүңүздөр. Жаңыланыш керек дейт. Балким өңдөр жаңыланат. Бирок мен да бир жолу кайталап айтайын. Муну чыныгы депутаттыкка 20% жарагандар келет. Албетте азыр өздөрүн ошол депутаттык креслода, депутаттык үстөлдөрдө коюп отуруп, кыйын сөз сүйлөп атканын элестеткендер көп. Партиянын жетекчилеринин баягы бирикмелер пайда болгон, ошолордун ролдору да өсүп атат. Себеби канчанчы орунга мени жазасың деген маселе дагы күчөгөндөн күчөдө. Мына былтыркы эле шайлоону алсак, керек болсо $500 миллион кошуп туруп өтө турган орундарга киришкен. Бул эмне? Кайра кайталанбай калат деп ойлойсуздарбы? Сөзсүз түрдө кайталанат. 70% болсо күч менен, акча менен келгендер болот. Мунусул менин пикиримди туура көргөн болсоңуздар, дагы каршы чыксаңыздар дагы пикириңиздерди билдириңиздер. Аман туралы.